Сүйүнчү Айсулуу Тыныбекова Египеттеги эл аралык мелдеште алтын медаль багындырды. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова Египетте өтүп жаткан Ибрахим Мустафа эл аралык мелдешинде алтын медаль утту. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтында айтылат. Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча 62 килограмм салмакта мелдештин 1-8 финалынан баштап күчүн сынады. Ал алгач франциялык Амелин Дуар менен күрөшүп, аны 7-0 эсебинде утуп алды. Чейрек финалда Тыныбекова америкалык Кайла Миракл менен кармашып, атаандашын мөөнөтүнөн мурда 10-0 эсебинде жеңип алды. Жарым финалда украиналык Ирина Калиденкону 2-0 эсебинде утуп, финалга өттү. Алтын үчүн кармашта кыргыз кызы кытайлык Сия Цзюн Луону 3-2 эсебинде артта калтырып, турнирдин алтын медалына татыды. Мелдеш 21-25 февраль күндөрү Александрия шаарында өтүүдө. Маалымат үчүн аталган мелдеште кыз келиндер күрөшү боюнча 76 килограмм салмакта катышкан Айпери Медет кызы жана 68 килограмм салмак категориясында Мерим Жуманазарова коло медаль уткан. Ал эми эл аралык мелдеште эркектер арасында Акжол Махмудовдун агасы Сыймык Махмудов 63 килограмм салмакта жана Разак Бейшекеев 67 килограмм салмакта грек-рим күрөшү боюнча коло медаль уткан. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Иранда өткөн дүйнөлүк Куран жарышта кыргызстандык кары 2-нчи орунду багындырды. Иран Ислам Республикасында дүйнөлүк Куран жарышы өтүп, ага 80 өлкөдөн карылар катышты. Конкурстун алгачкы туру онлайн суроолордон түзүлүп, финалга 33 өлкө өткөн. Финал 18 февралдан 22 февралга чейин Ирандын борбору Тегеран шаарында өтүп, жыйынтыктоо аземинде Ирандын президенти Айтулла Саид Ибрахим Раиси катышты. Дүйнөлүк Куран жарышта кыргызстандык Мухаммадияр кары Курбанбеков 2-нчи орунду камсыздады. Атайын критерийлер боюнча өткөн конкурстун жыйынтыгы төмөнкүдөй болду. Мырзалар арасында Куранды кооз, тартил, тажвид жана макомат менен окуу боюнча. 1-нчи орун Мухаммад Жавад Иран Ислам Республикасы, 2-нчи орун Курбанбеков Мухаммадияр кары Кыргыз Республикасы, 3-чү орун Исмаил Хамдан Ливан. Учурда Мухаммадияр кары Бишкек шаарындагы Ак Мечит шаарынын имам хатиби, Куран Ордо диний уюмунун директору. Биз вице-чемпион менен кыскача маектешүүгө үлгүрдүк. Ассаламу алейкум, Мухаммадияр кары, жеңишиңиз кут болсун. Рахмат, Алла баарыбыздан ыраазы болсун. Сынакка кандайча катышып калдыңыз? Биз сынак боюнча 2 ай мурда интернеттен көрүп, конкурс талабында видео жөнөткөнбүз. Көп өтпөй уюштуруучулар 2-нчи турга өткөнүбүздү кабарлап, WhatsApp'тан түз аудио окуп жөнөтүүнү суранышты. Башкача айтканда, студияларга окулгандарды, үнү жасалгаларды кабыл албай, табигый үнгө басым жасашты. Критерийлер да татаал болду. Тажвид, тартил, макомат, үн, вакф, иптида жана башка талаптарга ылайык колдон келишинче окуп жөнөттүк. Кийин финалга өткөнүбүздү билдиришип, билет алып беришти. Ошентип катышып калдык. Ошол учурда жарышка кеткенибизди эч кимге маалымдаган жокпуз. Алдыда оор жарыш күтүп турган эле. Анын үстүнө тартындык. Ошентип Алланын каалоосу менен байгелүү орун алдык. Финалда оор болгон чыгар. Ооба, баары ачык айкын болду. Ал тургай кезек боюнча да электрондук номер менен чыктык. Ким, качан, кайсыл маалда чыгышы боюнча чучу кулак кармалды. Мусабака, жарыш 5 күн бою созулду. Ошол күнгө чейин абдан тынсызданып, эшикти бекитип алып, тынымсыз даярданып аттым. Ошентип биз чыгар күн да келди. Жарышка чыгарда гана Курандын кайсы бетинен окуурум айтылды. Оор жеринен туура келди. Узун аяттар. Бийик секиде окугандыктан өз үнүм өзүмө угулган деле жок. Бирок Алланын колдоосу менен жакшы окудук. Менден кийинки 9-чу номурда чыккан ирандык кары да аябай мыкты окуду. Ливан жана Тажикстанда аябай жакшы окушту. Жыйынтыгында 1-чи орун Иранга, 2-чи орун бизге, 3-чү орун Ливанга насип кылыптыр. Калпак менен катыштыңыз. Улуттук баш кийимибиз болгон калпак көзгө абдан жылуу учурады.
Ооба, калпак менен отурганбыз. Көпчүлүккө кызыгуу туудурду. Журналисттер сынак жүрүп жатканда да, бүткөндө да сүрөткө тартып атышты. Ал тургай дүйнөлүк Куран жарышынын жыйынтыгы боюнча маалыматтардын башкы сүрөтүнө да биздин калпакчан сүрөтүбүз коюлду. Телепрограммага чакырылып конок катары катыштык. Дагы бир жолу жеңишиңиз кут болсун. Куранга, исламга, ак калпак кыргыз элине талбай кызмат кыла бериңиз. Сиздерге да рахмат. Азирети муфтийибиз Замир Кары башында турган муфтиятка ыраазычылык билдирем.